Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Урматтуу bir туугандар, biz кезектеги иншаллах мына ушул биздин иман аламыбыздын кезектеги сабагын түз эфирдеги сабак баштайбыз. Урматтуу туугандар, экранда көрүп турган номерлер биздин иншаллах WhatsApp номерибиз. Ушул номерге жазып суроолорду узатсаңыздар болот. Бирок өтүнүч, чалууларга жооп жок. Çalbastan суроо жазып, жазуу иретинде иншаллах жөнөтүңүздөр. Аллах Таалага мактоолор болсун, чексиз мактоолор болсун. Бүгүнкү мына ушул ыйык ибадат күнүбүздү мынакей өткөрдүк. Урматтуу бир туугандар, субботанын иншаллах мынакей жумадан кийин яумус сабит деп мына ошол суббота күндүн мезгили убактыда мынакей азыр асырдан кийин анын түнү иншаллах башталат. Бүгүнкү Кудайым жасаган ибадаттарыбызды кабылдап, дуаларыбызды, дуа тилектерибизди Аллахым баарын орундатсын. Жалпы жамаатыбыз менен, элибиз менен өзүбүздүн журтубузга, мамлекетибизге, элибизге ынтымак, биримдик жана ошондой эле тынчтык, амандыкты тилеп дуа кылдык. Аллах Таалага кайрылып, албетте кетирген кемчиликтерибиз жашоодо абдан көп, аябай көп. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Күллү ибни адам хата ва хайрул хаттаина таввабун." Ар бир адам баласы, пенде бул күнөөкөр. Бирок ошол күнөөкөрлөрдүн эң жакшысы өздөрүнүн күнөөлөрүн мойнуна алып, тооба кылып, ошол жолдон кайткандар деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Ошондуктан биздин албетте пейилибизге жараша өзүбүздүн ушул кетирип жаткан каталарыбыз үчүн өз ара бири-бирибиздин ортобузда болгон ушул ынтымактын, мындай жүрөктөгү болгон жылуулуктун жоголушунан улам, адамдардын ошол субханаллах мындай жалпы алдына бир чоң улуу бир максат койгондун ордуна жеке өзүнүн бир кандайдыр кызыкчылыктарын көздөп, өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө ушундай бир топ болуп бөлүнүп, ошондой иш туткандан улам, албетте, урматтуу бир туугандар, бул нерселердин баары бизге, жашообузга терс таасирин тийгизип келет. Албетте тийгизип келет. Бул жөн жерден болбойт. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде бир аятында: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан касир." Силерге келип жаткан кырсыктардын баары силердин колуңардын кесепетинен, өзүңөрдүн кылган ишиңерден улам. Өзүңөр жасап атасыңар ошол нерсени. Ошондуктан ошол баленин баарын өзүңөр тартып жатасыңар. Дагы да болсо Аллах көптөгөн силердин кемчилик күнөөңөрдөн Аллах Таала кечирип жиберет. Ва яфу ан катир. Аябай көптөгөн күнөөлөрдү Аллах кечирип жиберет дейт. Башка бир аятында жараткан кудуреттүү Аллах Таала бир аятында айтат: "Эгерде жараткан Аллах ар бир пенденин жасаган күнөөсү үчүн ошол замат жазалап жаза бере бере турган болсо, анда бул дүйнөдө кыбыраган жан калбайт эле" дейт туугандар. Бирок Аллах мээримдүү. Көптөгөн күнөөлөрүбүз аябай көп. Моюнга алыш керек. Ар бир инсан моюнга алганды үйрөнүш керек. Моюнга бул күнөө кемчиликти алууну үйрөнбөсөк, биз эч качан тообага кадам таштай албайбыз. Тообо кылуу дегени, туугандар, мына ошол кайтуу дегенди билдирет. Таба ятубу бул мына ошол кандай десем, таба ятубу, таба глагол прошедшего времени. Бул өткөн чактагы этиш.
өткен чактагы этиш. Анын буквальный смысл, маңызы кайтты дегени. Таба дегени, тоба кылды дегени, бул кайтты дегени. Эмнеден айтат? Тура жолдон, тура эмес басып бараткан жолдон бул тура жолго кайтты дегени. Эгер күнөө иштин үстүндө бараткан болсо, ошол күнөө ишти күнөө экенин билип, бушайман болуп, ошол күнөөдөн кайтты, тура жолго кайтты. Тура, жакшы, иман жолуна кайтты дегенди билдирет, туугандар. Анан баягы биз бул нерсеге көңүл бурбасак, эч бир пенде өзүнүн кемчилигин көрө албаса, эгерде ошол бир тууган эң жакын эле анын досу, урматтуу бир туугандар, дос деген мына ошол дос да, чыныгы калыс дос деген бул бири-бирине пайдасы тийип турган дос, урматтуу бир туугандар. Бир гана материалдык жактан эмес, бир гана материалдык, ошол финансылык жактан пайдасы тийип турган болсо, мына ошол дос деп айтуу албетте бул туура эмес. Достун пайдасы, дос бул күзгү сыяктуу болот. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтып атат: "Аль-муъмину мир'атул муъмин." Момун башка момун адамдын күзгүсү дейт. Күзгү эмне деген ишти аткарып атат? Күзгү. Күзгү биз көчөгө чыгардан алдын мына ошол кийинип, таранып, көчөгө чыгып кетерден алдын каранып биз чыгып атабыз. Эгерде сенин бир жерде чачың жыйылбай калса, кийимиң бир жерде кыйшайып калган болсо, же жүзүңдө бир кандайдыр бир кирсир, бир таксак калган болсо, күзгү эми бул мен кожоюнум эле, кожоюндун кемчилигин айтпай эле коеюн, көрсөтпөй эле коеюн деп, күзгү адамдын мындай отражениясын укмуш сонун кооз кылып көрсөтүп койбойт. Болгонун болгондой реалдуу көрсөтөт. Мына ошол реалдуу өзүнүн отражениясын күзгүдөн көргөн инсан ошол өзүндөгү болгон изянды, ошол кемчиликти жок кылуу мүмкүнчүлүккө ээ болот. Ошондуктан момун адамдын күзгүсү дегени, момун адам эгерде ошол бир тууган мусулман досу туура эмес кадам таштап бараткан болсо, аны колунан кармап, сенин бул таштап жаткан кадамың туура эмес, бул Кудайга күнөө болуп калат, бул жакшы нерсе эмес деп, аны жакшы жолго тартыш керек. Жок, кайра аны баягы күнөөсүндө поддерживать этип, аны дагы күйлөп, сен зорсуң, сен кыйынсың, давай деп, ошентип багып пахтаны коюп деп, мына ошондой нерсе, мына ошол акыркы мындай натыйжасы, мындай терс натыйжалары, мынакей туугандар, бүгүн биздин коомубуздагы болуп аткан көрүнүш. Коомдогу болуп аткан көрүнүштөр. Албетте, любой демократиялык, мисалы ошондой бир мамлекет түзүм болсун, демократиялык коом болгондон кийин, албетте, ошол бийликтин ээси калк болду, ошол калк тескеп туруш керек бийликти, анын кемчилигин, башкасын көзүн ачып, туура эмес кадам таштап жаткан болсо, аларды тескеп көрсөтүп тура турган ошондой бир оппозиционный күчтөр болуш керек дейт. Албетте, туура, баары туура. Бирок туугандар, ошол нерсенин деле албетте эми өзүнүн ичиндеги болгон, жүрөктөгү болгон негизги максаттары болот. Негизги максаттары, урматтуу бул туугандар, бул проблема биздин мусулман ислам тарыхында, бул Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху, мына ошондой адамдардын колунан каза болот. Көптөгөн жаштар Али ибн Аби Талиб ал халиф болуп турган кезде ага моюн сунбай коюшат. Алардын айткан күнөөлөгөн, бийликти күнөөлөгөн
бүт бардық точка зрениялары абдан укмуш баягы чындык жана акыйкатты ичине камтыган болот. Чындык ичине, акыйкатты ичине камтыган. Укмуш жакшы урандар менен болот. Жакшы ниет менен болот. Бул ыкма иблистин ыкмасы. Иблистин ыкмасы, иблис эч качан адамдарды бускан кезде жаман ниет менен буспайт, эч качан. Сен мону ич, мону сайынып ал, анан кийин сен үй бүлөңөн айрыласың, үй бүлөң жак каласың, көчөдө ошентип темселеп каласың, оорукчан болосуң, кыскасы ден соолугуң жоготосуң, анан кийин өлөсүң деп андай перспективаларды иблис, шайтан адам затына, адам баласына антып айтпайт эч качан. Иблис башка нерсе менен алектенет. Иблис бул нерсени Аллах субханаху Кур'ан Керимде иблистин эң биринчи тактикасын тазинул батыл дейт. Калпты кооздоп тартуулоо. Иблис калпты кооздоп тартуулайт. Алкоголь мисал, давай шаңга бөлөнүп кичине жамандыкты, кайгыны унутуп дегендей. Кичине эс ала түшүп, зачем ошо стресс, депрессия, кичине жеңилдеп алмай деген ошондой бир максаттар менен мисалы алкоголь башталат. Анан акырындык менен ошентип иблис баардык ошо бузуклукту адам затына ушинтип тартуулап келген. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, баардык кылмыштын артында урматтуу бир туугандар ошондой бир жакшы ниеттер турат. Мына ошол ислам тарыхындагы эң биринчи чыккан ошол баягы чындык акыйкат жолунан тайып кеткен топту Хаварич деген наамга булар ээ болушат дагы. Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху, Фатима энебиздин күйөөсү, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын абасынын баласы, эң жакын тууганы. Мына ошол улуу инсан, кайраттуу инсан, абдан ушунчалык кайраттуу, жаш, билими күчтүү, жүрөгү курч болгон мына ушундай инсан болгон. Мына ошол инсан баягы ислам жолунан, чындык акыйкаттан тайып кеткен адамдардын алар өздөрүн эми баягы кандай десем, ошол кездеги оппозиционный бир күч сыяктуу тартуулап жатышканда, алар деген алардын основной ошол ураны инил хукму илля лилля, башкаруу бир гана Аллахтыкы болуш керек. Саясат бул Кудайдын саясаты болуш керек, Алланын сөзү болуш керек, пайгамбардын сөзү болуш керек. Биз андан чыкпашыбыз керек. Бул жерде адамдын өзүнүн кандайдыр бир просто адамдын кандайдыр нафстан келип чыккан каалоолор, же бир шахват негизиндеги болгон каалоолор, адамдын каалоолору эмес. Балким Кудайдын сөзү менен баардык нерсе иш бүтүш керек деген ошондой ураанды көтөрүп чыгышкан. Ошондуктан бул тууралуу баягы Али разияллаху анхунун хутабу мин Али разияллаху анхунун ошондой бир китеби бар, хутбалары, Али разияллаху анхунун хутбалары деген бир китеби бар. Ошол хутбалардын ичинде ошондой белгилүү бир Али разияллаху анхунун белгилүү сөзү бар. Калимату хаккин урида биха батил. Адамдардын оозунан чыгып жаткан сөз укмуш чындык. Демеле уксаң укмуш, туура, албетте. Кантип ошондой баягы аябай чоң улуу максаттарга кантип сен каршы чыга аласың? Абдан сонун. Сөз абдан чын айтылган, ичине акыйкатты камтыган. Бирок дейт, урида биха батил, бирок ошол чындыкты ичине камтыган сөздүн артында калп турат. Основной баягы ошонун финалы калп турат деп атат да. Деп ошентип Али разияллаху анху айткан. Акыры мына ошол адашып кеткен, исламдагы ошол адашып кеткен топтун мүчөлөрүнүн колунан Али разияллаху анху бул дүйнө менен кош айтышат. Покушение болот, Алини өлтүрүшөт. Мына ошол адамдар. Алар эч качан жаман сөз айткан эмес. Алар
эмне пайгамбарыбызга каршы чыкты дейсиңерби, динге каршы чыкты дейсиңерби? Жок, андай нерсе болгон эмес. Бул мен айтайын дегеним, бүгүн ошол именно ошондой идентичный, ошондой эле прототип, мисалы бүгүнкү биздин ушу светтик коомдо дагы баягы оппозиционный мисалы күчтөр деп туруп, ошолордун көтөрүп чыккан темалары. Мисалы ошол бийликтин могуну эптебей атат, могуну кыйратпай атат, анан тигинтиш керек эле, мынтиш керек эле, башка алыш керек эле. Албетте бул со стороны критика деген бул абдан жеңил нерсе, бирок жоопкерчиликти көтөрүү бул абдан оор экенин дагы жакшы биз түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде, туугандар, biz daima Kuday'dan surap kelgenimiz, Kuday'dan daima biz tilep suranıp kelgen nersemiz Müslümanlar. Biz şul Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge özü üretip ketkendey, ya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah ve arinal batila batila warzuqna ijtinabah. O jaratkan Allah'ım, çındık hakikatты, oşol hakikat süretinde bizge тартуулап, бизге ошону көргөндү насип эткин. Ошону көрсөтчү. Акыйкатты акыйкаттай көрөлү. Ачуу болсо дагы бирок ошол акыйкатты, чындыктай көргөндү насип эт. Жана ошондой эле ошол чындыктын артынан ээрчип жашаганды насип эткин. Ва аринал батила батила варзукна ижтинаба. Ал эми калпты калп сүрөтүндө. Ал калп, туугандар, жогоруда айтпадык го, иблис калпты кооздоп тартуулайт депчи. Ошондуктан бул калптын абдан баягы мындай мишурасы көп да, аябай эле жалтыр-жултуру көп болот. Көтөргөн урандары толтура болот. Абдан укмуш, эле прям элдин баары кулак төшөп эле жатып эле ушул уккун келет. Бирок чындыгы түбүндө маңызы калп болот. Ошондуктан biz Kuday'dan айтабыз, Kuday bizge kalpты, канчалык сырты мындай кооз болсо дагы, маңызы кандай, ошондой баягы жагымсыз болсо дагы ошол калпты көрүп, анан ошол калптан сактанып, алыс жүргөндү Кудайым бизге насип эткин деп биз Кудайдан дуа кылып сурайбыз. Туугандар. Ошондой. Баягы бул айтабыз, бул дүйнөдө деген теория относительности деген понятие бар. Палка с двух концов деп коет. Казы дагы эч качан бир адамдын келип туруп эле, ушул бир адам арызданып атат, келип сотко казыга арызданып атса, ошол арызданган адамдын сөзүн угуп туруп эле, ошол таянып туруп эле, бул адамдан эч нерсе сурабай туруп, чечим чыгарып койбойт, өкүм чыгарып койбойт. Бул деген экинчи тарапты да угуш керек. Анын булардын эмне болуп атканын, булардын ошол мотив астында жаткан баягы жашыруун болгон мотивди да түшүнүш керек. Ошого да мындай кичине түшүнүп жетип, андан соң бир кандайдыр бир өкүм чыгаруу керек. Мына мисалы, урматтуу бир туугандар, ошол илгерки ошол падыша пайгамбарларда болгон, Дауд алейхиссалам, Сулайман алейхиссалам, мына ошолордун бир касырына эки аял келип калды. Ошондой баягы бирин бири күнөөлөп, доомат менен келип калышты да. Ортодо бир бала бар, баягы эки аял тең төрөгөн, экөө тең уул төрөгөн, анан бирөөсү өлүп калган. Эки аял тең эми азыр тирүү калып калган баланы бул мен балам деп экөө тең ошону калашып атат. Домат коюп атышат да, бул мен балам, бул мен төрөп алган балам десе, экинчиси да айтып атат, бул да менин балам. Бул да менин балам деп атат. Эми ушундай баягы оор ситуация ал кезде деген эми баягы ДНК-ларды текшере коймой, алнай нерсе жок дейм. Каяктагы ДНК, каяктан баягы группа крови же болсо дагы башка бир нерсени определять этип турган эми ошол кездеги андай нерсе жок, бирок ошол ушундай курдом аттарды вот кантип чечүү керек. Ошол жерде кантип адилеттүү чечим чыгарышы мүмкүн адам. Казы. Макул деди. Баланы алды дагы,
тиги жоокерлерге, тургандарга алып кел деди, кылычыңды. Кылычыңды бер деди. Мен азыр деди, мону экиге эле бөлүп берем деди. Жарым сага деп. Экиге бөлүп берем деп кылычты сурап, ошондой кылганда баягы эки эненин реакциясы эки башка болду. Бирөөсү жанталашып, баягы баласы тарапка жанталашып урунса, экинчиси ордунан кыймылдабай туруп калды. Ошол жанталашканга баласын карматып койду. Чыныгы энеси экенин мына ачык айтым болду. А тиги реакция кылбай койгон, реакция жасабай койгон эне бул анын баласы ошол өлүп калган, ошонун баласы өлүп калган. Бул бала аныкы болбогон үчүн, бул бала үчүн анын багы энелик, ушундай багы энелик ушундай бир сезимдер болот го, ошондой нерсе испытывать этпеген үчүн бул жерде мына ошондой бир данышман чечимге мына ошол казы, ошол кестеги ошол пайгамбар мына ошентип ортодогу проблеманы чечип койду. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, дайыма эч качан баягы бүгүнкү күндө айрыкча коомдо тынччылык жок. Коомдо ушундай багы панический, ушундай багы паника деген нерсе ушундай кичине көбүрөөк болуп турган кезде абдан этияттык менен, абдан кылдаттык менен мо тилди сактап сүйлөп жүрүш керек. Эч качан не обоснованный, эч кандай факт менен, аргумент, довод менен тастыкталбаган маалыматты эч жерде таркатпоо керек. Сүйлөш керек аны. Керек жок. Адамдардын арасында паника сейит эткен, бул жакшы нерсе эмес. Бул нерсени Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтты: "Кафа бил мар'i кадибан ай юхаддиса би кулли ма сами'." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу сөзүн айтып атат. Бир адам үчүн ошол адамды калпычы. То есть бүгүн биздин современный тил менен аферист дейбизби? Же болбосо кеззап деп коебуз. Кеззап деп коет, бул калпычы. Адамды калпычы деп аташ үчүн ошол адам уккан нерсесин сүйлөй берсе, ошол нерсе калпычы деп атканы ошол нерсенин өзү жетиштүү деди. Всё. Жөн эле ал жерден укту, анан бирөө базардан укту, бирөө ону маршруткада укту, бирөө автобуста уктур. Эч кандай астында тастыкталган бир факт жок, эч нерсе жок, просто ошол багы уккан нерсесин көрүнгөн жерде сүйлөй берген. Субханалла, мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, калпычы деп аташ үчүн ошонун өзү жетиштүү деди. Ошонун өзү жетиштүү. Бүгүн дүйнөлүк, жалпы дүйнөдөгү болуп турган абалга бардыгыбыз күбө болуп турабыз. Жеңил эмес. Акыбал ошондой багы кичине адамдар чочуркап, кыжалат болушуп, ошентип турган ушундай ситуациялар болуп атат. Бүгүн мисалы урматтуу бир туугандар, мына ошол багы биздин өзүбүздүн Кыргызстанда дагы мынакей границаларда кандай нерселер болду. Ушул нерселерде дагы абдан этияттык менен сөз кылып, көрүнгөн жерде ушондой баягы необоснованный баягы сөздөрдү жайылтып, сүйлөп, көрүнгөн жерде ушул нерсе менен алектенгенден этият болгула деп мен эскертип айтып кетет элем. Аллах субханаху ва Кур'ан Каримде бир аяты бар: "Ма алфиду мин кавлин илля ладайхи рақибун атид." Адамдын оозунан кандай сөз чыкса, жакшыбы, жаманбы, илля ладайхи рақибун атид. Рақиб ва атид. Эки желкесинде отурган периштелер турат. Анын сүйлөгөн сөздөрүн баарын фиксировать этип жазып турат. Сүйлөгөн сөздөргө биз жооп бербейбиз деп айтса,
эч ким билбей калат, эч ким укпай калды деген болсо, бул албетте бул чоң жаңылуу, урматтуу бир туугандар. Аллах субхана тағала алимун бидати судур. Алимун бидати ас-судур. Аллах Таала башка бир аятында айтып аткандай, лейса камитихи шей'ун ва хуа ас-сами'ул басир. Жараткан Аллах субхана тағала, урматтуу бир туугандар, адамдардын керек болсо, мына ушул самый сокровенный болгон жүрөктөрүндөгү, ушунчалык түпкүрүндөгү болгон сырларга чейин жараткан кабардар. Адамдардын ниетинен кабардар. Ниетинен кабардар. Ниетинен кабардар. Биз ошол баягы динден болгон билимибиздин тайкылыгынан улам, биз ушул адамдар ушундай бир бизге мындай берилбеген нерсени биз ошол нерсеге ээлик кылып баштайбыз да, баягы Кудайдын укугуна аралашып баштайбыз. Бул адамды жамандап, күнөөлөп, аны кыскасы кокуй, бул ууру, бул жегич, бул паландай, бул коррупционер, бул тигиндей мындай, бул тозоку, бул Кудай муну кечирбейт, субханалла, бул оозундагы сүйлөгөн чыккан сөздөрдү бул абдан жеңил ойлоп атат. Бирок ошол сөздөрдүн баары сакталып атат. Сакталып турат. Сакталып турат. Ар бир сөз үчүн эртең жооп бере турган күн келет. Жараткан Аллах субхана ва таала Кур'ан Керимдин бир аятында айтып атат: "Инна сам'a кулак, вал басара вал фуада, куллу улайка кана анху мас'ула." Адамдын кулагы, адамдын көзү, адамдын жүрөгү, ушул мүчөлөрдүн баары суралат. Эртең суралат. Ответ, жооп берет. Жооп бере турган күн келет. Жооп бере турган күн келет. Ошондуктан туугандар, Кудайдын укугун талашып, адамдарды каалаганды, жакшы көргөндөрүңөрдү бейишке киргизип, жаман көргөндөрдү тозокко киргизип, аны тозоктун дагы бир өрөөндөрүнө алып барып жайлаштырып, бейишке киргизип, Фирдаусту же дагы башка бейиштин ошондой укмуш даражаларына жеткизип, киргизип, жайлаштырып, ошентип өкүм чыгарбагыла. Ал өкүм силерге берилген эмес. Тозок менен бейишке киргизүү бул жалгыз кудуреттүү Аллахтын өкүмү. Жалгыз кудуреттүү Аллахтын укугу. Ким сага уруксат берди? Бирөөнү тозокко киргизе салганы же бейишке киргизип койгону? Ким? Андай укук эч кимге берилген эмес. Бирок бүгүн биз ушул нерсе менен алектенип баштадык. Бүгүн мынакей, фаланча, как будто багы ал урдап атканда сен жанында тургансың. Коррупционер, там сейфтен акча урдап, же болбосо бюджеттен урдап атканда жанында туруп, там еще там видеосъемка кылып тургандай сүйлөйсүң, жанында туруп ошол урдап аткан кезинде сен жанында туруп тургандай сүйлөйсүң. Сен эртең жооп бересиң ошол нерсеге. Жооп бересиң. Этият болуш керек. Туугандар, мынакей. Ушул биздин коомдогу бүгүн бир эле кыргыз эли, эми мен кыргыз эл жөнүндө сүйлөйм да, туугандар. Кыргыз болгондон кийин эми Кыргызстан тууралуу эле сүйлөйм. Тажиктерди сүйлөйм, австралиец, Францияны, же болбосо Бразилиядагы ситуацияны мен обсуждать этким келбейт. Эмне үчүн дегенде биздин өзүбүздүн коом, биздин өзүбүздүн ситуация, өзүбүздүн мына бүгүн багы батып калган өзүбүздүн жеке кыргызстандык сазыбыз өзүбүзгө жетиштүү. Бирөө кызыл ашыгына чейин ошол саста батып турса, бирөө тизесине чейин батып атат. Бирөө белине чейин батып калды, бирөө желкесине чейин батып калды. Эмне себептен десе, баягы жогорудагы айткан ошол күнөөлөрдүн кесепетинен, туугандар. Кыргызстан үчүн, биздин элибиз үчүн, мисалы келип аткан ошол күнөөлөрүбүз үчүн келип атат.
Эгерде кырсык кандайдыр бир жерде кырсык жүрсө, мөңгү жаады, сел жүрдү, көчкү жүрдү, баардык нерсе жөн жерден болгон жок. Мусулман адам бул нерсени ойлонуш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде "Ман юридиллаху бихи хайран юсиб минху" деди. Пайгамбарыбыз айтат: Аллах кимде кимге жакшылык каалаган болсо, ошого кырсык берип коет деди. Бул жерде кээ бир адамдар таң калышы мүмкүн. Кандайча? Кудай жакшы көргөн пендесине кырсык берип коебу. Кандайча кырсык берип коюш керек? Кудай жакшы көргөн, сүйгөн пендесине ийгилик берип койбойбу? Неге кырсык бериш керек? Деген ушундай суроолор пайда болушу мүмкүн. Адамдар түшүнбөшү мүмкүн. Бирок чындыгында туугандар, кырсык берип койгону, урматтуу бир туугандар, бул деген айтайлык, мына бирөө жолдо баратып аварияга кабылып калды, аман калды мисалы. Же үй күйүп кетти, же да бир нерсе болду, же ооруп калды. Кыскасы кандай ошол кырсыктын түрлөрү болбосун, бул адам үчүн бул жараткан кудуреттүү Аллах Тааладан болгон абдан чоң сигнал. Бул сигнал: "О, пенде, көзүңдү ач." Пенде үчүн шанс берилип атат. Шанс. Бул банкрот болду. Соодасынан күйүп кетти. Үйү күйүп кетти. Соодасы күйүп кетти. Эмнеге? Бул пенде ойлонсун. Кайсыл жерде мен туура эмес кадамдарды таштап койдум эле? Эмне туура эмес кадамдарды мен жасадым? Бул пенде үчүн ойлоно турган мүмкүнчүлүк Аллах тарабынан берилип атат. Балким бул пенде көзү ачылып калар. Балким бул пенде көзү ачылып, ошол басып бараткан туура эмес жолунан кайтып калар. Бул шанс. Жок, эгерде эч кандай кырсык берилбесе, бул пенде жыргап, ушул припеваючи өмүр сүрүп, баягы субханалла, Крыловдун баснясында келет го, "Стрекоза и муравей". Ошо стрекоза лето красное пропела, тим эле укмуш коос, зыйнаттанып, коос ырларды ырдап, чырыктап жүрүп, күз келип калды. Бирок зато укмуш жашоо кечирди жай менен. Ошентип мисалы укмуш адам пенде жашоо кечирип атса, жараткан Аллах баардык нерсе берип атат. Бул пенденин жашоосу бир жакшынан сонун. Проблем нет. Эч кандай проблема жок. Демек бул Кудайга сүйкүмдүү, Кудайга жагымдуу, тим эле Кудай сүйгөн пенде деп ойлойсуңарбы? Андай эмес. Жакшы, туура, амандык, афият, бул нерсени биз дайыма Аллахтан сурап жүрөбүз. Бирок туугандар, эгерде пенденин жашап жаткан жашоо образы, анын таштап жаткан кадамдары туура эмес болсо, күнөөлөрдүн үстүндө бул кетип бараткан болсо, бирок бул адамга эч кандай кырсык, даже бул грипп менен да оорубастан, жөтөлбөстөн суукта тийбейт. Баягы кандай эле? В воде не горит и в огне не горит, в воде не тонет деп коет го баягы. Отто да күйбөгөн, сууда да чөкпөгөн, ошондой болуп кетип аткан болсо, анда бул кооптуу. Бул нерсени биздин шариятыбызда туугандар Аллах субханаху ва таала истидроч деп коет. Аллах таала бул имансыз ошол мушрик жана капырлар тууралуу Аллах тааланын айткан сөзү бар. Сенестедижухум мин хайсу ла я'ламун. Биз аларга мөөнөт берип коебуз. Алар сезбей, эч нерсени билбей, бул дүйнөдө припевающий, укмуш, сонун өмүр сүрүп, карасаң 90го чыгып атат, 100гө чыгып атат, бактылуу, укмуш, романтика, жашоосу укмуш демеле, классика. Бул жакта түшүнүү жок инсандар
ойлоп атат да, машалла, карачы кандай бактылуу адамдар. Булардын туугандар мына ушул дүйнө, кыска дүйнөдөгү 50, 60, 70, 80, 90, 100. Мына ушул 100 жылдын ичиндеги кечирген өмүр акыреттин мөөнөтү менен акыретке салыштырмалуу боло турган болсо, бул жак секундалар болуп калышы мүмкүн. Мына ученыйлар, илимпоздор айтышып атпайбы? Мисалы, чалбаңыздар. Илимпоздор айтып атат, адам түш көргөндө 3, максимум 4 секунда түш көрөт. Бирок сен ал түшүңдө сен тоолордон, ал жактан, бул жактан бирөөдөн качып, терде бышып, шу жүгүрөйүн десең, буттарың кыймылдабай, машинаң айдайын десең, машинаң жүрбөй, ошондой бир түштөрдү көрүп, тердеп, бышып, ойгонсоң түш. Ал түштү сен 3 секундада көрдүң, 2 секундада. За 2 секунда сен өзүнчө бир история, приключенческий история болуп кетти. Аллах Таала Кур'ан Керимде мына ушул дүйнөнү ал жака баргандан кийин, туугандар, бул дүйнөнүн конеци болуп атпайбы? Азыр жакындап келип атат, иншаллах. Мынакей көрүп атасыңар. Жердин территориялары полный бөлүнгөн, акваториялар, суу чегаралары бардыгы бөлүндү, границалар бар. Жогорудагы траекториялар, космос, алар да бөлүнүп атат. Кыскасы мына туугандар, бул меники, бул сеники, границалар бүт баары, кыскасы даже кайсыл жерде кандай жердин астындагы минерал ресурстар жана анын өлчөмү, мына ошол геологический разведкалар аркылуу мына ошол бардык нерсе изилденип, кайсыл жерде эмне бар, кайсыл жерде эмне көп жана аз, бардыгы изилденген. Туугандар, бүгүн мынакей мына ушул биздин самый традиционный болгон могу нефть менен, бензин менен жүрүп атабыз. Эми азыр мынакей электрокарлар чыгып атат. Хотя бул электрокарлар булар водород менен жүргөн, мындай свет менен жүргөн электрокарлар те илгери болгон эмес. Жок, болгон. Болгон, бирок бул нерсе адамзат үчүн керек эмес. Эмне үчүн дегенде традиционный могу нефтти иштетиш керек болчу, нефтти сатыш керек болчу. Ошондуктан бул нерсенин өзүнүн дагы үстүндө турган рулить эткен ошондой баягы господалар бар. Ошон үчүн туугандар, кандай болгон чакта дагы биздин өмүрүбүз кыямат жакындашып келатат. Кыямат жакындашып келет. Бул дүйнө жашоосу толугу менен аяктайт. Бул дүйнө аяктагандан кийин кыямат күнү башталат. Аллах Субханаху ва Таала бул күндү Куранда көптөгөн жерлерде айткан. Бир канча аттар менен дагы аталган бул күн. Бул күн кыямат күнү, ал кыямат сот күнү. Туугандар, мына ушул дүйнөдөгү жыргап кечирген жашообузга жооп бере турган күн. Ал сот күнү, великий судный день. Биз айтып атабызбы баягы Фатиха сүрөсүндө Малики яумиддин деп. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, Малики яумиддин. Малики яумиддин дегени мына ошол сот күндүн падышасы. Малики яумиддин, сот күндүн падышасы, сот күндүн ээси дегени. Сот күндүн падышасы, сот күндүн ээси. Эмне үчүн дегенде бул дүйнөдө соттордун түрдүү соттор бар. Бул дүйнөдө булат бар, бул дүйнөдө акча бар, бул дүйнөдө достук бар. Ошондуктан бул дүйнөдө күчтүүлөр жазаланбай калышы мүмкүн, алыстар жазаланып калышы мүмкүн. Миллион урдаган камалбайт, 10 сом урдаган камалып кетиши мүмкүн. Мисалы, бул дүйнөдө. Ал эми Аллах өзү падыша болгон жана ошол күндү сотту жүргүзгөн Аллах өзү болуп турган кезде ал жерде эч кандай булат болбойт. Ар бир инсан өзүнүн кылган кылмышы үчүн эми жооп берет толугу менен. Ал жакта эч ким катышып кутулуп кетейин деген нерсе болбойт.
Ошондуктан амма ятасаалун деген сүрөдө туугандар, мынакей капырдын сүйлөгөн сөзүн, бул Ан-Наба деген сүрө туугандар, Ан-Наба 30-жуз деп коет, муну Куран жаттагандар билет, 30-пара деп коет. Ошо 30-пара Ан-Наба деген сүрөмөн башталат. Ан-Наба дегендин буквально ушул маанеси бул кабар дегени. Кабар. То есть кандай кабар? Известие. Кабар. Кандай кабар? Бул эртеңки келечектеги боло турган нерселердин кабары. Мына ошол сүрөнүн эң акыркы аятын айтайынбы туугандар, эмне менен аяктайт? Эмне менен аякташын? Аллах субханаху таала мына ушундай аят менен ушул сүрөнү аяктап атат. Ва якулул кафиру я лайтани кунту тураба. Ошол күнү дейт. Капыр адам бул дүйнөдө баа иман келтирген эмес, ишенген эмес, Дарвиндин теориясы менен жашаган, же болбосо дагы башка өзүнчө бир какой-то брахман же кришман же болбосо дагы бир нерселер менен жүргөн, бул Кудайга ишенбестен жүргөн адамдардын ошол күндөгү сүйлөгөн сөзү эмне менен аяктайт? Аллах таала мына ушул Кабар деген сүрөсүндө айтат. Капыр адам айтат: "Я лайтани кунту тураба." Ошол жерде шунчалык адамды тер баскан, корккондугунан тер басып, кирип жок болуп кетейин десе, кирип кете турган жери жок. Жок болуп кетейин десе, жок болуп кете албайт. Өлүп калайын десе, өлүп кете албайт. Бул жакта 9-этаж, 10-этажга чыгып, суицид менен дары ичип, асынып, же болбосо ыргып, же машинанын түбүнө ыргып, адамдар эптеп ушу кичинекей бир дүйнөдөгү проблемадан качып, суицид менен, самоубийство менен өздөрү кутулуп кетип атышат. Бирок ошол самоубийство менен ал жакта уже кандай чоң башкача бир ааламга өтүп калганын алар бизге кабарын айта албайт да, туурабы? Биз билбейбиз да. Биз үчүн сезилип атат баягы субханалла, баягы өлүп кеткен адамдарды, баягы орустар барат го, там кладбищесине барып, там тим эле поминкаларды устраивать этип, бөлкө нанды коюп, там 200-граммовый граненый стаканды коюп, лук менен чеснокты коюп, по 50 грамм баарына коюп, бир пачка сигаретти жанына коюп, поминки жасап атышат. Баягы өлүп калган адамдын кабырында. Билбейт да, астында эмне болуп атканын булар билбейт да, субханалла. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде барзак деген нерсе бар. Туугандар, Аллах субханалла Кур'ан Керимде айткан: "Ва ми вараихим барзахун иля юбасун." Эми алардын алдында барзак деген нерсе бар. Барзак деген нерсе бул парда, занавес. Адамдын кулагына угулбайт, адамдын көзүнө көрүнбөйт. Сен кааласаң, кладбищеге, могилалардын любой жерге алып бардагы самый супер мына ошол камераларды, ночной баягы түнкүзүн тарта турган ошондой камералар менен кабырлардын ичин оснащать этип койгон, эч нерсе көрбөйсүң. Ал жерде эч нерсе көрүнбөйт. Бул супер современный камералардын даже объективтерине түшпөйт ал нерселер, туугандар. Объективтерине түшпөйт. Потому что Аллах субхану таала айтып атат, барзак деп атат. Мына туугандар, капыр айтып атат, кана дейт, мына ушул жерде мен топуракка айланып кетсем дейт. Караңдар. Кана мен топуракка айланып кетсем дейт. То есть ушул адам болбой, бир кана бир букашка, бир айбан сыяктуу болсом кана, кой болуп, эчки болуп, же бир чочко болуп жашасам кана. Эмнеге мен ушул адам болуп, ушул дүйнөдө жашап, ушундай нерсе түбөлүк мага азап эми эмнеге эптеп ушул нерседен кутулуп кетсем кана? Жок, шанс жок, туугандар, шанс жок. Болду, шанс бир жол берилген. Шанс бир жол берилген. Аллах субхану таала Кур'ан Керимде айтып атат: "Авалам нуаммиркум." Не дейт? Аллах субхану таала бир Кур'ан аятында: "Ма юаммар
Biz sizlerге bir ömür vermedik mi? Bir жашоо. Ошол bir жашоо ömür, то есть адамга bir ömür берилди. Мына азыр адамдар бирөө 50ге чыгып атат, туурабы? Бирөө 60ка чыгып атат, 70ке чыгып атат. Эми адамдын жашоосу баягы көптү көргөн билет, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деп атабыз. Мисалы ошол данышмандардын сөзү. Мисалы бир адам 20 жашында 40 жашка чыккан адам эч көрбөгөн нерсени 20га чыгып көрүшү мүмкүн. Адамдын тагдырлары түрдүү болот. Бирөө ачуу таттууну эрте көрүп, өзүнүн балалык кезинен бат айрылгандар болот, балалыгын тез жоготкондор болот. Балалык кезинен булардын ошо турмушу ошондой кыстагандыгы үчүн булар ошо балалыгынан кур калып ошентип баягы кичинекейинен баштап ушул курсак тогузсам бул забота деген нерсе ошол өзүнүн мойнуна илинип калды да. Балалык кез жок бул адамда. Тирлик, суета, мына ушул тирлик болуп атат. Аллах субхана таала айтат: "Биз силерге бир ömür бербедикпи? Бир ömür, Силерге эскертүүчү пайгамбар келбейди. Эскертип келди да, мына Мухаммад алейхиссалам пайгамбар деген келди эле. Эй туугандар, иман келтиргиле. Бул дүйнө бир эле жашоо. Эртең бул жашоодон кийин ар жакта түбөлүк жашоо бар. Ал жакта тозок менен бейиш деген бар. Кудай деген биздин кожоюнубуз болот. Ал биздин жер менен асмандардын ээси деген бүт ушундай маалыматтардын баарын силерге таштап кетпеди беле. Силерге ошол иман келтиришиңер үчүн бир ömür бербедикпи? Ошол бир ömür жеткен жокпу силерге? Деп Аллах субхана таала Куранда сурап атат. Куранда ушул Кудайдын сөзү. Бир ömür силерге аздык кылдыбы? Бир ömür аздык кылды. Азыр мынакей 70-80ге чыккан, колуна калькулятор түшүп кетти. Акчасын эсептеп атат. Так, тиги точкасынан канча акча, бул жактан канча. Так, аны заботить эткен проблема, эптеп, ошол баягы эптеп, субханалла. Бул адам байлык, акча деген нерсе өзү негизи адамды бирөөгө көз каранды болуп калуудан куткара турган нерсе болчу да. Туурабы? Мындай акчаң болсо, дүйнөң болсо, сен бирөөгө көз каранды болбостон кичине өзүң свободно дышать этип, каалаганыңдай басып, каалагандай жүргөнү сага мүмкүнчүлүк тартуулаш керек эле ошол сен байлыгыңчы. Жок, биз акырындык менен бул байлык ошондой бир деңгээлден өткөндөн кийин баягы адамды азат кылбастан кайрадан өзүнө кул кылып алып атат. Бул түнү менен күнү менен өзүнүн байлыгын ойлойт. Жолки, мынакей котировкалар биржада, фондовый биржаларда акциялардын эмеси түшүп кетип атат. Жолки, бир күндө миллион, 2 миллион, 3 миллион доллар жоготуп атат. Бул каждый день ушу эртең менен турат, кофе менен газеты, да, новости из биржи, кыскасы кечкече ошол. Всё, жашоо. Бул өзүнүн дүйнөсүнө кул болуп калганын адам өзү билбей калат. Мына биздин жеткен деңгээлибиз. Ошондуктан дүйнөнү биз Кудайдан сурайбыз. Дүйнөнү жүрөк эмес, дүйнөнү Аллах колго жайласын. Колго жайласын. Жүрөккө жайлап койбосун. Жүрөккө эгерде салып койсо, болду. Сен уже всё, болду. Адам бай болду. Баягы бай адам, субханалла, машалла, бул эми бай болгондон кийин кембагал ойлойт да, кембагал күндө араба сүдүрөт, тачка тартып атат, башка кылып атат, кичине 1-2 күн свободный күн болсо, мен бала чакам менен эс алат элем, анан мындай дегенде өзүнчө пландар болуп, так эми кичине возможность болсо да, жок, баягы адам өзүнүн байлыгына кул болуп калды. Всё. Ушунчалык деңгээлде кул болуп калды. Бул акчасы, бунун дүйнөсү бул адамга проблема тартып баштады. Бакыт эмес, проблема тартып баштады. Бул
ошол акчалар менен жакын туугандар менен бөлүшүп, ошол жакын туугандар менен бирге бар эсе ал, ёлки сайдан чыкпай эле дарыянын боюнда жата бербестен бар чет мамлекетке, Гавайиге бар эс алып кел, Японияга бар, Америка, Бразилия, Южная Африка мамлекеттерге жерди айланып, кезип, мошентип жашоо кечир. Жок. Не керек бар? Биздин туугандар кругозор, дүйнөгө болгон көз карашыбыз bir Капчыгайдын, bir сайдын, bir айылдын, bir тоолу, bir зоонун ошонун арасындагы деңгээлде калып калганда, все болду. Ошо деп коюп, сөгүнүп коюп, менен дурайын, ёлки-палки, эч кимиз жакпайт. Эч кимиз жакпайт, субханалла. Баягы бизге кыргыздар, мисалы Прижевальский деген шаар, вот этот Прижевальский, бул туугандар путешественник, бул жерлерди изилдеп жүргөн адам, инсан болгон. Бул орустардын империясы доорунда келген. Орустардын империясынын доорунда келген. Прижевальский келип изилдеп, ошон үчүн мынакей Каракол шаары, Ыс көлдөгү Каракол шаары Прижевальск деген наам менен илгери белгилүү болгон. Бұл Кыргызстандын ичиндеги ушунчалык лечебный травы, бул жактагы бардык жакшы эмелер, бардык нерселер, ушундай көптөгөн касиеттери билинген да, булар изилдешкен да, туугандар. Камека деген компания 90-жылы келди. То есть бул кумтордон алдыңкы эмеси, неберези. То есть чоң атасы эң биринчи келгенде Камека деген келген. 90-жылдар. Информация толтурачу, разведданныйлардын бардыгы ушу геология эмесинде бүт архивтер жаткан, кайсыл жерде эмне бар, башка бар. Кыскасы ошентип жүрүп, мынакей биз бардык акыбалыбызды мынакей көрүп атабыз, туугандар. Ошол кезде империянын доорунда келген бир историк кыргыздар тууралуу жазып атат, бир эме дейт, төштө дейт, бир коктуда bir kırgız үй дейт. Анан bir коктуда да bir кыргыз үй дейт. Кучкаватса этип уруу ошондой bir кучка болуп туруп булар жашап, анан кийин бири-бири менен разборка болгондо бири-бирине набектерди жасап, наезд кылып, барып малдарын, жылкысын тартып кетмей, кыскасы ошондой менен алектенип жүрүшкөн экен дейт. Субханалла. Бул императорский, ошо императордун бир ошол засланный бир адамы ушул нерсени жазып атат, ушу маалыматты. Эми мен айтып атканым, албетте бул нерсени мен өзүмдүн улутумдун, өзүмдүн кыргызымдын душманы эмесмин. Мен болгону, урматтуу бир туугандар, биримдикти, ынтымакты, карманайлык, ыймандуу болойлук. Өлүп калгандан кийин аттен кылып, тозоктун азабына түшүп калып, ошол жакта камелабихтун фил арди адада синин, жерде, дүйнө деген земля деген ошо шардын үстүндө силер канча өмүр сүргөнсүңөр десе, калу лабихна яуман ау ба'да яумин, билбейм, где-то бир жарым күндө эле жашасак керек дегенде жооп болот дейт. Туугандар, 100 жыл өмүр сүргөн адамдын акыретке салыштырмалуу бул дүйнөдөгү жашоосу эч нерсе болбой калат. Ошондуктан Аллахым бардыгыбызга ыйман берсин. Акыретке болгон ыйман берсин. Ыйман, ислам, мусулманчылык эч качан адамдарга жамандык тартып келбейт, урматтуу бир туугандар. Биз өзүбүздүн улутубуз, биздин каада салттарыбыз, биздин бардык ушундай туруш турпатыбыз туугандар ушул ыйман менен гана сакталып калат. Мен сиздер менен коштошом, убакытыбыз соңуна чыгып калды. Келерки жума сааты 4-тө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Суроолорго да жооп бере албадым. Аллаху таала а'лам, саллаллаху саллям аля хайр халк Мухаммад ва аля алейхи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.